Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Трибуна программасы, студияда Асанбек Каракозов. Бүгүн биз болсо жаштар темасында сөз кылабыз. Студиябызга келген коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Элвира Калмырзаева, Борбор Азиядагы Айзия коомдук фондунун аткаруучу директору. Саламатсызбы? Ошондой эле Артур Камил уулу, жаш активист. Саламатсыздарбы. Куш келипсиздер биздин студиябызга. Куш келдик. Биринчи эле суроо жаштар темасында сүйлөшөлү дегенден кийин сиздерге суроо берем. Жаштар менен иштешип келе жатасыздар, мектеп окуучулары менен, студенттер менен. Борбор Азиядагы деп атасыздар. Сиздер канат кеңири жайылыптыр да. Сиздердин аракетиңиздер боюнча айтып бериңизчи, эмне иш кыласыздар, кимсиздер, канча убакыттан бери жашап келе жатасыздар? Эми биз ошо Борбордук Азиядагы идея бул жаштар уюму. Жаңы эле 5 жылга толдук. Башында биз өзүбүз ошо дебат программасы катары болуп эметкенбиз, чыкканбыз. Анан кийин уже программасынан да жогору жаштар уюму боло алат экенбиз. Ошондой бир немени көрдүк да, тенденцияны көрдүк. Жаштар дагы көбүрөөк дебат дагы бизге келиңиздер, региондорго жайылтыңыздар деген нерсе пайда болгондон кийин биз ошо жаштар уюму болдук. Эми өзүбүз Кыргызстанда болобуз, офисибиз Кыргызстанда, көбүнчө долбоорлорубуз да Кыргызстанда. Ошого карабастан биз Тажикстан, Казакстанда да иштейбиз. Ошентип анан башка өлкөлөрдө азырынча жокпуз. Анан бирок ошо 3 өлкөдө көбүнчө иштейбиз да жаштар менен. Аракет кылып атасыздар. Ошол башка мамлекеттерде, мисалы кошуна мамлекеттерде эмне кыласыздар? Жаштар менен кантип иштейсиздер? Тажикстан, Казакстанда ошо көбүнчө биз ошо дебатты алдыга түрткөнгө аракет кылып, университетте студенттер менен иштейбиз көбүнчө. Аларга багыт берип, тоже критикалык ой жүгүртүү деген эмне, коммуникация боюнча тоже аларга жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүргөнгө аракет кылып, шарттарды түзүп беребиз. Ошо көбүнчө ошо Тажикстан, Казакстанда ошо дебат менен чектелип турат. Эми келечекте дагы бир долбоорлорубуз бар. Буюрса ошондо жаңы идеяларды да ал жерге жайылтабыз деп эсептейм да. Негизги маселе баягы кыймылдасаң эле акча да. Ошол маселесин кандай чечип атасыңар? Казакстанга барып, мисалы, бир дебат өткөрөлү десеңиздер, барып каражат керек да. Ооба. Же Тажикстанга, ал жакта кандай чечип атасыздар? Эми ал жерде биздин жергиликтүү партнерлорубуз дагы бар. Көбүнчө азыр ошо студенттик университеттер дебат турнирлерди уюштурганда алар өзлөрүнүн эле эмеси боюнча, демилгеси боюнча уюштурушат. Ага көп деле каражат кереги жок. Биздин ал жерде да өзүбүздүн өкүлдөрүбүз бар. Ошо Казакстанда, Тажикстанда жайгашкан. Анан биз аяка барып келгенде тоже партнерлор менен иштейбиз. Өзүбүздүн ошо донорлорубуз дагы бар. Ал жерге дагы биз Борбордук Азия деңгээлинде дагы иш-чараларды уюштурабыз. То есть ал Тажикстандан балдарды, кыздарды чакырабыз, Кыргызстанга, Казакстандан бияка чакырабыз. Анан кайра кетишкенде уже үйүнө барганда өзлөрүнүн кичинекей бир демилгелерин ишке ашырышат да. Студенттер менен иштеп келесиздер. Негизинен кайсыл жумуш алдыга жылды? Эми азыркы учурда студенттер менен иштегендечи? Студенттер менен азыркы учурда биз Кыргызстанда көбүнчө ошо мектеп окуучулары менен иштейбиз да. Студенттер менен иштеп атканда биз көбүнчө бул баягы жарандык компетенциялар боюнча тоже кайра эле бүгүнкү учурдагы азыркы заманбап жөндөмдүүлүктөр керек болсо ошолор боюнча тренинг өткөрөбүз. Алар менен чогуу долбоорлорду ишке ашырабыз, демилгелерди көтөрөбүз. Анан негизи биз эми ошо студентпи, мектеп окуучу ага чектелбей, биз ошо целом жаштар менен иштейбиз. 14 жаштан 28ге чейин, андан сырткары улуулар менен да азыр иштеп келатабыз. Эми ар бир идеяларыбыздын, долбоорлордун өзүнүн эмелери бар, максаты бар. А так эң башкы нерсебиз биз ошо жаштарды өзүнүн чечим чыгаруу процесстерине үй бүлө деңгээлинде болобу, же коомчулук деңгээлинде болобу, же уже улуттук деңгээлде болобу, чечим чыгаруу процесстеринде жаштарды тең партнер катары кабыл алышып, алардын үндөрүн, идеяларын угушуп, анан ошого карап эмне деп жатышат, ошого карап уже чечим чыгарууну үйрөтүп жатабыз да. Эми Артур мырза, сизден сурайын да, мына жаштардын өкүлү катары сизде эмне өзгөрүү болду? Ушул Айзия менен кошо иштешип, кызматташып, демилгелүү жаштар тобунун мүчөсү катары аракет кылып жүрөт экенсиздер. Сиздерде эмне өзгөрүү болду? Негизи бул Айзия уюмунан биринчи мен дагы дебат аркылуу таанышкам. Андан кийин ошол ага кошулгандан кийин биз негизи жаштар долбоор жазганды билбейбиз, балким коомдогу кээ бир маселелерди чечкенди билбейбиз. Анан биз ошол Айзияга келгенден кийин ошол баягы
долбоор жазганды үйрөндүк, дебат ойногондо же болбосо баягы көйгөйлөрдү кантип чечкенди, кантип талкууласак, кимдерге кайрылсак болот, ошолор жөнүндө уже маалымат ала баштадык да. Аларды бизге айдиядан тренерлер келип атайын үйрөтүп, кантип талкуулайсыңар, кандай кылсаңар туура жеткире аласыңар деген ушундай бир эрежелери менен түшүндүрүп, азыр уже биле баштадык да, кантип кимге кайрылсак болот, кандай иш чара кылсак болот, кандай колубуздан келет. Мына ушул нерселерди үйрөнүп, мындай алдыга бир аз болсо дагы, бир кадам болсо дагы кичине таштадык деп айтсам болот да. Араңарда байкалдыбы, мисалы резюме жаза албагандагы баягы университетти бүткөн адам өзүнүн резюмесин дагы жаза албай, мисалы жумуш берүүчүгө өзүн жакшы тааныштыра албай, өзү тууралуу айтып бере албай, жумуш таппай калган учурлар дагы көп кездешет экен да. Бул нерсени жоюу үчүн, жоюу максатында Оштогу университеттердин биринде Европанын бир мамлекетинин университеттери менен кызматташып, атайын окууларды да өткөрүштү да аларчы. Студент, бүткөн студент деле, жана мен жогоруда айткандагыдай, өзүн тааныштыра албаган, тили жеткире албай атат. Оюнда бар, көп нерсени жакшы билет, бирок жеткире албай атканы дагы көйгөй жаратыптыр да. Ушундай студенттер болдубу, байкадыңарбы? Мисалы, долбоор жазууну үйрөнүп, резюмени жазууну үйрөнүп, мисалы, ушундай ачык көрүлгөн фактылар болдубу? Долбоорду үйрөндүңөрбү жазганды? Катышып аткан студенттердин арасындабы? Билбейм, башында анча биз мындай акырындан баштаган үчүн мындай көтөрүлүп андай өзүнчө долбоор жазганды билбегендер болгон жок. Мындай резюмесин жазгандарды билбейм. Анан бирок биз акырындан баштаган үчүн баягы команда менен иштеген үчүн мындай бир нерсе кылсак команда менен чогуу кылабыз да. Кичине билбей калсак анысы кошумчалап ушундай багындай андай учурлар мен көргөнмүн. Булар как раз Артур ошо биздин Жаш аракет деген долбоорубуз бар, ошонун алкагында балдар демилгелүү топ катары Ошто жаштар арасындагы жумушсуздук проблемасын алып чыгышты да. Ошол жөнүндө натыйжа, ошонун эмесинде изилдөө кылып, миграция жөнүндө анан как раз сиздердин да сессияларыңыз бар болчу э? Ошол боюнча айтып бериңизчи анда. Негизи Ош шаарында баягы өспүрүм жаштар, азыр 18 жашка толо элек өспүрүмдөр дагы миграцияга кеткендер байкалган да. Биз статистика боюнча дагы караганбыз. Ал жерде акыркы ошол 2018 жылдын акыркы 3 айында бир 4төн ашык бала мындай эмгек миграциясынан жабыркаган да. Алар уже так маалыматтары бар ошол жерде. Баягы бириси майып болгон, дагы бириси ден соолугунан ажыраган, дагы бири ушундай каза болгон. Демек бул өспүрүмдөр арасында дагы миграциянын мындай таасири бар деген. Ошондуктан өзүбүздүн өлкөбүздө дагы мындай бир жумуш орундарын камсыз кылып берсе болот, же болбосо балким кээ бир жерлерде бар, мисалы үчүн жумуш орундары бар, бирок маалымат жетишпегендиктен сразу эле Москва же болбосо ошо кетсек деп эмес, ошо Кыргызстандын өзүндө дагы кээ бир жаштарга мындай ылайыктуу жумуш бар деген максатта биз ошол маселени көтөрдүк да. Азыр ошонун үстүндө бир аз иштеп атабыз. Кандай жыйынтыктар көрүнүп калды? Азыр биз ошол негизи мисалы үчүн бир-эки мындай сайттар бар, атайын мисалы үчүн Job.kg деген сайт бар, же болбосо жыйын сайттар бар. Ошол аркылуу кирип, жаштар же болбосо адамдар, ошол Кыргызстанда жүргөн жарандар ошол сайттарга кирип, өздөрүнө ылайыкташтырылган жумуштарды таап алса болот да. Бирок ошол сайттар бар экенин көпчүлүк билбейт. Россияга кетип калышка туура келип калат же болбосо. Ошон үчүн азыр биз ошол видеоролик тарткан жатабыз жакында. Ошол сайттар жөнүндө баягы мигранттар кандай укуктарга ээ, кандай мүмкүнчүлүктөрү бар. Ал жака барса ар бир жерде кыргыздардын консулствосу бар. Ошол жерлердин арехтерин жөнүндө да видеоролик тартып, мындай элге жеткиликтүү кылайлы деп атабыз. Кудай буйрса ошолор ишке ашат жакын арада. Рахмат, Элвира айым. Эмне үчүн бул маанилүү деген суроону бергим келип атат да. Эмне үчүн жаштар менен иштешүү маанилүү? Аларды аларга багыт берүү, же болбосо иримдерди уюштуруу сыяктуу иштердечи? Эми биздин баарыбыз эле билебиз да, Кыргызстанда, допустим, 30% калк ошо жаштар да. Анан бул көпчүлүктү түзөт. Ошол эле убакытта баягы билим берүү системасы да канчалык деңгээлде, сиз жаңы эле айтып кетип атпайсызбы? Университетти бүткөн даже студенттер кээде өзүн ошо резюме болобу, же өзүн тааныштыргандай жөндөмдүүлүктөргө ээ эмес. Мектепти бүтүп атканда бул өзүнчө башка бир проблема, 11-класска мен өзүм деле ошондойго дуушар болгом. 3 жолу өзүмдүн кесибимди алмаштыргам. Анан туура университет тандадымбы, тандаган жокмунбу, анын нерсени баары мен уже ошо дебатка келип үйрөнүп атып, анан деп мен 3-чү жолу өзүмдүн кесибимди тандап алгам да. Мектепти бүткөндөн кийин вот 5 окуучумун ошого карабастан
баары эле 11 классты бүткөндөн кийин ошондой суроолор пайда болот экен. Анан биз дагы ошо көбүнчө биздин уюмубузда баардыгы тең көбү ошо жаштарда биз өзүбүздүн башыбыздан өткөндөн кийин биз кичинекей шаарда же кичинекей айылдан окуп келип шаарга келгенде кандай кыйынчылыктар болгон ошолорду башыбыздан өткөндөн кийин азыр ошо долбоорубузда да ошолорго каратып жазабыз да. Анан эмне үчүн маанилүү дегенде бул ошо же билим берүү системасы ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бербесе, анан көп учурда ата энелер дагы жумушта болуп бош эмес колдору, же миграцияда турмуш аябай кыйын. Анан шашылыш бат-баттан эме болуп турат, өзгөрүлүп турат. Анан мына бүгүн 1 класска берсең, эртең уже 10 классты бүтүп атат. Анан 11 классты бүткөндөн кийин ЖРТга кантип даярданам, университетке тапшырыш керекпи, тапшырыш керек эмеспи, же миграцияга кетип ошондой эме болуп калышы мүмкүн да, абал болуп калышы мүмкүн. Анан бирок ошол эле учурда кичинекей айыл болгондо же кичинекей шаар болсо мүмкүнчүлүктөр аз. Мектептен сырткары бир жака барып аларды үйрөнүү ошондой шарттар аз да. Анан ошол эле учурда мектептин ичинде да иримдер азыраак да. Иримдер көбүнчө ошо спортко же там танцы, эмеге, искусствого ушундай нерселер бар да. Бирок баягы кайра эле коммуникация болобу, кандай жөндөмдүүлүктөр керек, ошолор боюнча азыраак да. Ошон үчүн биз ошолорду түзүп бергенге аракет кылабыз. Анан жаштар бүгүнтөдөн эле уже өзүнүн коомчулугуна салым кошуп жатышат. Аябай көп өзгөрүүлөрдү алып келип атышат да. Бизде ошо канчалык бир аябай көп кейстер бар, ошо тоже там Ысык Ата, Сузак райондордо көп иштеп атабыз. Анан ошол Сузак районунда, допустим, Мырыс айылында мектептин маңдайында, ал мектеп өзү трассада экен да. Анан балдар изилдөө жүргүзүп жатып, анан тоже постоянно ДТП болуп атып, баягы ошо мектепте окуучулар жабыркап чыккан да. Анан ата энелер көтөрсө эч ким укпаптыр. Анан кийин биздин балдар ошону изилдеп чыгып, көргөзүп, статистикасын көргөзүп алып, айыл өкмөтү менен чогуу барып, 2 жума тынбай аларды дагы эме кылышкан жок да. Анан ошо 2 жуманын ичинде зебра да коюшту, светофор да коюп койду. 2 жылдан бери ошо улуулар ошол проблеманы көтөрсө, эчтеке оңдолбоптур да. Анан алар болсо ушинтип анан эме кылышты. Анан биз кайра ошо мектеп окуучулары менен иштеп жатканда мектептеги туалет, ажаткана проблемасын көтөрүп чыгышты. Көбүнчө биз улуулар болгондуктан аларды билбейбиз да. Анан Ысык Атада тоже Люксембург айылында тиги свет боюнча проблема да, тиги ошо жанагы эмелер бар го, эшикте жарык проблемасы да. Анан улуулар болсо ошо бюджеттерде алар да айтышкан да, биз айыл өкмөтү менен жолукканда ооба бул проблема экенин билебиз, бирок ошончолук курч проблема экенин билбептирбиз депчи. Анткени улуулар караңгы болгондо коркушпайт. А это биздин ошо мектепте окуучулар кечинде сабактан келатканда коркушат да. Анан ошол биздин өзүбүздүн сезимталдыгыбыз жок да. Ата энелер катары биздин культурабызда ошондой маданиятыбызда жок. Балдардан бүгүн кандай өттү күнүң, кандай вообще ошо коомчулукка тоже салым кошо тургандай бир процесстер азыраак болгондуктан алар ошондой айылдык өкмөттөр менен тоже иштеп атып, анан алар бюджетин өзгөртүп, ошо 14 көчөгө жарык коюп коюшту да. Балдар сурангандан кийин ошондой кылыпчы. Анан бизде ар кайсы долбоорлордо ошо балдарыбызды көрөбүз да. Прям тим эле эме кылышат, активдүү катышканга аракет кылып, өзүнүн коомчулуктарын өнүктүргөнгө ишенишет да. Ошондой мүмкүнчүлүктөр эгерде мектеп алкагында болсо, же университеттерде болсо, ошондой нерселерди кыла алышмак да. Демек, кандайдыр бир маселеде чечим кабыл алууда жаштардын өкүлдөрү дагы катышып, ага өзүнүн оюн айтууга үйрөтүү экен да негизги. Биз аларга платформа түзүп беребиз да, ошондойчу. Платформа түзүлөт да. Анан өзүлөрүнүн идеялары бар болсо, биз аларды тоже алар менен чогуу иштейбиз. Анан идеяңыздарды айтыңыздар, айтканда кандай кылыш керек, кандай коммуникация курулат, да, допустим, айыл өкмөтү деген ким, кандай функцияларды аткарышат, ошондой нерселерди үйрөткөнгө аракет кылабыз да. Анан бул жерде еще дагы бир маанилүү бир нерсе, биз азыр ошо жаштардан сырткары улуулар менен да иштеп келатабыз, ошо ата энелер менен, айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү менен, мугалимдер менен дагы. Анткени бул жерде биз өзүнчө эле жаштардын там өнүктүрүп коюп, алардын жөндөмдүүлүктөрүн берип коюп, бирок мүмкүнчүлүк жок болсо, ошол жөндөмдүүлүктөрдү колдоно турчучу үйгө келип, балким менин да ушундай оюм бар десе, бирок ата энеси укпай койсо, анда жыйынтык болбойт да. Ошон үчүн биз улууларды да азыр камтып жатабыз. Алар менен чогуу ошондой бир мүмкүнчүлүк түзүп берели деп буларды да. Ыңгайлуу шарттарды коюп бериңиз. Бул сиздердин балдарыңыздар, алардын идеялары да жакшы болушу мүмкүн депчи. Анын оюн сыйлаш керек дегендей. Ооба. Туура, аябай жакшы иш да бул. Артур мырза, бүгүн силер жанагы жумуш ваканттык месталарга жарманке өттү. Силер ошого катыштыңар окшойт. Биз катышып. Суроо мындай да, азыркы жаштарга кандай жумуштар ыңгайлуу келет, кандай жумуштар жок болуп атат?
ушул боюнча мындай жаштардын өкүлү катары, студент катары жооп берсеңер жакшы болот эле. Окуудан кийин иштей турганбы, же болбосо университетти бүткөндөн кийин иштей турган жумуштарбы, өзүнүн кесиби боюнча иш таппай калса? Мындай жаштардын өкүлү катары жооп берсеңер да. Негизи баягы биз жаштарга баягы кээ бир өзүбүздүн кесип менен иштеген жагат да ар менен, бирок көбүнчө баягы айлык акысы аздан көбүбүз баш тартабыз да. Мисалы үчүн 10 000 сомдук айлыкка мен деле иштегим келбейт да, чын айткандачы. 7 000 сомго иштеп атышат. Ошо иштегендер бар, бирок чын улуулар, бирок жаштар баягы жаш болгон үчүн да көп нерсеге жетишкиси келет да. Анан баягы 7 000 сом менен айына 7 000 сом алып жүрүп, бул чындыгында бизге деле мындай жакпайт. Ошон үчүн башка мамлекетке кетебиз. Анан кийин жаштар көбүнчө баягындай өзүнүн кыялында мындай эркин мындай графиктеги жумуштар жагат. Мисалы үчүн мага эркин графиктеги жумуштар. Эркин график деген болбой калат да. Негизи эми менин оюм да. Мисалы мен иш жумуш берүүчүмүн, туурабы? Эркин графикте келип кетейин десең, мен сени эмес башканы кабыл ала алам. Мисалы үчүн бир ишти дайындаса, мисалы үчүн мынал ишти бүтүр, каалаган убагында мынал күнгө чейин. Жыйынтыкка карап, Жыйынтыкка. Бир жуманын ичинде мына ишти бүтүр, болду. Кааласаң түнү бүтүр, кааласаң 2-ге чейин иште, кааласаң ошол, бирок мына ишти бүтүр. Мына андан кийин ошол болду. Жок, мен ага кошулбай атам да. Кошулгум келбей атат. Мен жумуш берүүчүмүн. Мага 7 ишти бир адам жасаш керек. Анан бир адам экөөнү эле жасап кой деп мен зыянга кетким келбейт да. Азыр ошон үчүн мне кажется тенденциялар өзгөрүп жатат да, ошондой. Дебат кылайын деп атпаймынбы? Бул Артур дебатка катышып кесипкөй болуп калса керек. Азыр мүмкүн эфирден тартынып гана не болуп калды окшойт. Болбосо туурабы? Негизи мен үчүн ошол да, чындыгы баягындай. Сен ошолго карап эме кыласың. Мен ошого карайм. Жаштар негизи баягы айлык акысы жогору иштерге иштеген жакшы көрөт да, өзү сүйгөн кесиптичи. Өзү жакшы көргөн кесипти. Бирөө мажбурлап иштеткенди жаман көрүшү мүмкүн. Анан өзүң сүйгөн кесипти иштеген жакшы да. Өзүң сүйгөн кесипти, анан мындай айлык акысы жогору болгондо, конечно, карайт баарычы. Баягы ошол эле учурда биз айтып атпайбызбы, убакыт боюнча, там график, не график деген. Мына мен да өзүм жумуш эме мен өзүм дагы ошо уюмда иштейбиз, жумуштар көп да тоже. Бирок мындай да тоже азыр тенденциялар өзгөрүп жатат, Биз ошону дагы түшүндүрүш бериш керекпиз да улууларга, баягы кандайдыр өзүнүн ишчиканалары бар болсо, бул жерде жыйынтык деп жатпайбызбы? Азыркы учурда, допустим, жаштар ошол тенденцияларды наоборот билип турат да, билишет кандай өзгөрүүлөр бар экенинчи. Анан балким 9-дан 6-га чейин иштегенин ордуна мен түнкү 2-де ошол 7 жумушту түнкү 2-де бүтүрүп коем да. Анын үчүн мен офиста отурганга кажети жок. Же болбосо 9-дан 6-га чейин болгонун кажети жок да. Күнү бою мен барып жаңы курстарга жазылып аламбы, же дагы башка бир нерсе кыламбы. Бирок түнчүндө ошол ишти кылып коем да, допустим. Анан ошондо уже ар кайсы нерселерди кыла алгандай болот да. Азыр көбүнчө ошо чоң ишканаларда ошондой эмелерге да өтүп атышат да. Тоже уже кандай жумуш болуп атканына байланыштуу болуп, кээде болсо кичинекей команда болгондон кийин бири-биринен көз каранды болгондуктан процесстер өтпөй калышы мүмкүн да. Кээ бир жерлерден андай жок. Биз айтып атпайбызбы, программисттер, эмне үчүн алар да тоже жаңы бир профессия болуп жатат. Анткени сага интернет, компьютер эле керек. Болду, кайсыл жерде отурсаң мааниси жок. Ишти убагында бүтүрсөң болду, түнүбү күндүзүбү, туурабы? Ошон бул эми тенденция ушуга кетип атат да. Ошону дагы эми эске алыш керекпиз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда коноктор менен тааныштырып коеюн. Жаңытан бери эле ким менен сүйлөшүп отурат дебесин. Эльвира Калмурзаева, Борбордук Азиядагы Idea коомдук фондунун аткаруучу директору, жаштар менен иштешет. Ошондой эле коомдук жаш активист Артур Камил уулу. Биз жаштар маселеси боюнча сүйлөшүп жатабыз. Эльвира айым, негизи эмне үчүн окуучулар менен иштейсиздер деген суроо пайда болуп атат да. Окуучулар азыр 18-ге чыккычакты, аларга 16-га чыккычакты паспорт берилбейт. 16-га чыккычакты улуулардын уруксаты менен гана анын оюн же болбосо мисалы журналистика тармагында бизде эфирге чыгарыш керек деген мындай тыюулар бар да. Алар менен кантип иштейсиздер? Эмне үчүн алар менен иштейсиздер? Эми бул ошо эмне үчүн окуучулар менен сиз айтып келген нерселер бул юридикалык жактан эле эмелер, чектөөлөр. Бирок как раз таки ошол биз мектепте окуп жатканда өспүрүмдөрдүн өзүнүн психологиясы ошондо 14 жаштан башталат да. Өзүбүздүн баалуулуктарыбыз,
как раз мээбиздеги процесстер ошо 14 жаштан баштап башкача уже иштеп башташат. Биз ошол жашта как раз чечим берүү процесстери эмне экен, өзүбүздүн чечимибизди жасаганды үйрөнөбүз. Ошол убакытта эмне жагат, эмне жакпайт, кайсы профессияда кетсек болот, баалуулук деген эмне, принциптер деген эмне, ошондой нерселер бизде пайда болуп баштайт да. Өзүбүздү жакшы биле баштайбыз да. Ага чейин биз көбүнчө мына тамак ичкенди, сүйлөгөндү, ошолорду үйрөнүп жатсак, ошол как раз жаштан баштап ошондой нерселер пайда болот да. Анан ошол кезде бизде суроолор көп болот. Анткени дүйнө кандай иштейт, эмне болуп атат, ошондой нерселерге дагы көп, анан ошондой билимге да суусап жаткан учур да. Анан как раз ошол убакытта эгерде билим бар болсо, жанагы жаңы маалымат ала алгандай болсо, мүмкүнчүлүктөр бар болсо, уже ар кайсы альтернативадан ушундай да профессия боло турбайбы, бул профессиянын ушундай натыйжасында ушундай кылыш керек экен, ушундай талант болуш керек экен, ошондой нерселерди билгенде уже өзүлөрү даярданып турмак да. Бизде кандай, бизде мындай да, ошо мектеп бүткүчөккө чейин ой пикирин сурашпайт дагы, анан кийин 18ге чыккандан кийин күйөөгө чык, там үйлөн, анан ошондо үнүң чыгат дейт да. А бирок ал дагы бир аябай татаал чечим да. Оңой эмес. Ошол эле кезде кесип тандоо дагы, мисалы мектепти бүткөндөн кийин кайсыл окууга барышын бала өзү тандабай мүмкүн ата энесинин чөнтөгү тандап калышы мүмкүн. Көбүнчө учурда ошондой болот, Анан бул дагы кайра ата энеси эгерде ошол университеттерди билип, кандай кесипте окуш керек экен, ошо багыт бере алса, бул жакшы бир нерсе. Бюджет менен да чектелип калышы мүмкүн, үй бүлөдөгү эмеси, ресурстары азыраак болушу мүмкүн. Ага да ошо байланыштуу болуп калышы мүмкүн. Кээ бир ата энелер университеттер бар, кандай университеттер бар экен, кандай кесип бар экен, тенденциялар кандай болуп атат, аны билбей калса, балага да кайра ошондой зыян болуп калышы мүмкүн да. Артур, мен ошо кесип боюнча айтып атканда бир нерсени айткыңар келип кетти окшойт да. Кайсыл кесипти тандайм деп мектепти бүттүңөр эле, анан ошол өзүңөр каалаган кесипти тандап окуп калдыңарбы? Университетке кантип тапшырдың? Университетке кантип тапшырдың? Бизде мен айылда эле болом, айылдан келгем. Анан айылда жүрсөң мындай маалымат жетпейт да, чындап кайсыл кесип тандашыбыз мен окууну бүткөндө деле билбей калдым да, негизи аябай кыйналдым. Негизи бул менде эле окшойт деп ойлосом, бул көп эле жаштарда ошондой экен да, айрыкча айыл жергесинде мындай шаарда кандай кесип бар, кайсыл университет жакшы окутат, ал жөнүндө мындай менде маалымат дагы жок да. Келечекте 5 жылда же келечектеги 15 жылда кайсыл кесип керектүү болот дегенде. Бирок мага мындай компьютерде иштеген жагат эле, анан ошо кызыкпадым, бирок кийин шаарга келип уже ошол программист кесибине тапшырдым. Азыр ошол программист кесибинде окуп атам, өзүмө жагат азыркы кесибим. Бирок ошол мектеп убагында жүргөндө бизге ошол маалыматты мындай жеткирсе аябай жакшы болот эле да. Мына кесип мындай азыркы келечектеги кесип, азыр кээ бир кесиптер жок болот да, жок болот деп айтат азыр технологиянын, айт технологиянын заманына жараша ошол маалыматтарды айыл жергесинде мектеп окуучуларына жеткирсе, мындай ошо аябай жакшы болот эле. Мектептерге информатика сабактарын да көбүрөөк киргизсе деген дагы сунуштар бар эле. А сен программистти кантип тандадың да? Программистти мен дагы бир тааныштар аркылуу тандап калдым. Сен ушул кесипке тапшыр, жакшы деген. Анан мен өзүм да юристке тапшырсам, экономист деп башым айланып калган да, чындыгындачы. Анан ошол программист дегенден анан макул ошолго тапшырайын деп ошол. Эмне программист болосуң десе эле макул деп койдуң. Мүмкүн жок, мага негизи журналист бол десе деле макул деп берет белең. Жок, мага биринчи экономист кесиби жагат болчу, аябай жагат эле. Өзүм кызыгат болчумун ал кесипке. Анан кийин жанагы ошол кезде мен чечим туура кабыл албаймынбы, баягы экономисттер аз көп эмеспи деп койду да. Экономисттер, юристтерден көп азыр неме жок деп элечи, анан жумуш жок, алар жүрбөйбү тиги жакта деп элечи. Андан көрө мына программист жакшы кесип, ошого тапшыр дегенден ушул баягы компьютер дедиң да, мен ушул экен деп. Анда мага мен деле маалымат деле билген эмесмин да, чындыгындачы. Өзү айылда чоңойсом анан ошону программист кесибин тапшырып калдым. Бирок азыр өзүм жактырам, өзүм кесибим өзүм жагат. Жакшы. Ийгилик каалайм. Келечекте Google'ды Силиконовая долинаны бияка Кыргызстанга алып келгенде жок дегенде Google'га барып иштей турган кадрлардан болуп чыгышыңа тилектешпиз. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып баратат. Убакыт деген учкан куш. Сүйлөшүп отурганда бат эле өтүп кетет. Жарым саат деген мындай карасаң өтө эле көп. Мындай карасаң бир пас эле өтүп кетет. Ошон үчүн сиздерге эркин микрофон сунайын, эмнени айтпай калдыңыздар. Анан кийин берүүбүздү жыйынтыктайлы. Келиңиз. Мен эң башкы айтарым бул эме ошо ата энелерге кайрылмакмын.
сиздин өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга тоже келечеги болобу, азыркы учурда сиздер салым жасаш керексиздер. Аларга тоже туура багыт бергенге аракет кылып, алар ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергенге аракет кылыңыздар. Ушу кичинекей иримдер болобу, мектеп менен чогуу иштешип, маалымат жете алгандай мүмкүнчүлүктөр түзүп бергенге аракет кылыңыздар. Көп учурда биз уже өзүбүздүн балдарыбызга көңүл бурбай коюп, алардын идеяларына кайдыгер карап коебуз да, ишенбей коебуз кээде. Бирок ошондой болбош керек да. Анткени биз көбүнчө жакшы идеялар сурасак, балдар, кыздарда бар да, аябай көп. Ошого биз көп көңүл буруп, анан сылык мамиле жасаганга дагы үйрөнөлү. Анан кыз болобу, бала, улууңуз болобу, аларды эч качан жынысына байланыштуу чектебей, сен кыз болсоң идиш аякты жасаганды үйрөнүш керексиң, анан архитектор боло албайсың деп антип чектебей, кыялдары бар болсо ошолорду колдогонго аракет кылсаңыздар, бул сиздин аябай чоң салымыңыз болот. Жаштардын өкүлү катары жыйынтык сөз. Негизи мен жаш досторума айтат элем, кайдыгер болбойлу депчи. Баягы азыр көп эле көрүп атам балаларды, телефон чукуп эле мындай коомдогу бир нерселерге кайдыгер жаштарыбызчы. Окууга кээ бир студенттер досторубуз деле көрүп калат, мындай окуп аткан адам эле болбосо, негизи окубай эле жүрөт да, келбей деле коет. Жаштарда ушу кайдыгерлик болбосо деп, баарыбыз аракет кылсак деп, маселе жараткан эмес, чечкен адам болойлу депчи. Кичине мындай колубуздан бир нерсе келсе, ушул нерселерди көрүп тургандай кичинекей көйгөйлөр болсо ушулар чечкенге аракет кылган бир. Эми Кыргызстаныбыз азыр кыргыздан башка эч ким күйбөйт да, чындыгында Кыргызстаныбызды өзүбүз эле аракет кылайлы деген ойду айткым келип турат. Жакшы сөз айтты. Маселе жараткан эмес, маселе чечкен. Биз ошондой балдар менен иштейбиз да. Жакшы экен. Негизи жаштарга келечек биздин жаштарыбызда да, жаштарыбыздын колунда. Азыркы учурда да, келечек дагы эмес, уже бүгүнкү күн алардын колдорунда. Жаштарга сөзсүз көңүл буруш керек. Ар бир балага, кызга келечекте жакшы кадр болуп чыгышына. Ошону дагы теле көрүүчүлөрүбүзгө каалап өтөлү. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Берүүбүзгө атайын убакыт бөлүп, ушундай тыгыз убактыңыздардан убакыт ажыратканыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз болсо ушуну менен берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Студиябыздын коноктору менен эсиңиздерге салып дагы бир жолу тааныштырып коеюн. Элвира Калмурзаева, Борбордук Азиядагы IDEA коомдук фондунун аткаруучу директору, ошондой эле жаш активист Артур Камил уулу биздин студиябызда жаштар темасында кеп куруп беришти. Берүүнү мен Асанбек Каракозиев алып бардым. Кийинки эфирден амандашканча сак саламаттаңыздар.